Акыркы жаңылыктардын алдында кыскача тааныштырабыз. Оштогу жер титирөө, 25 үй, 12 мектеп, бала бакча жана үй бүлөлүк дарылоо тобу зыянга учураган. Баткенде унаадан белине чейин чыгып алган жүргүнчүлөр айдоочу айыпка жыгылды. Тажикстандын президентине комуз белек кылынды. Көкбөрү боюнча беттештеги трагедия, калыс жана оюнчулардын бири кармалды. Ушулар жана башка кабарлар. Видеого лайк басып, каналга каттала кетиңиздер. Кечээ 12 мартта Бишкектин четиндеги Көкбөрү оюнунда улакчы каза болгон. Кырсык боюнча Ленин Риттен маалымат беришип, 1980 туулган оюнчу каза болгонун билдирген. 12 мартта болжол менен саат 10:00 Көкбөрү Федерациясы уюштурган мелдештин жүрүшүндө Сокулуктун Бөрүлү командасы менен Оштун Бүркүт командасынын оюну башталган. Болжол менен 10-15 мүнөт өткөн соң кагылышуудан улам оюнчу аттан кулап эс учун жоготкон. Оюн токтотулуп, жерине тез жардам чакырылган. 1980 туулган жаран ооруканага бара жатып жан берди. Аталган факты каттууга алынып териштирүү башталды. Аталган факты боюнча кылмыш жаза кодекси боюнча экспертизалар дайындалды. Шектүү катары 1996 туулган оюнчу менен 1983 туулган калыс кармалып, камакка алынган. Тергөө уланууда. Доступ үчүн деп менеп рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу мекенештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, сак арабага карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, карат зимеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Тажикстандын президентине комуз белек кылынды. Кечээ 12 мартта Аларша мамлекеттик жаратылыш паркында Садыр Жапаров менен Тажикстан Республикасынын президенти Эмомали Рахмон анын өлкөгө жасаган мамлекеттик сапарынын алкагында уюштурулган этно-маданий программа менен таанышкан. Президенттин маалымат катчысы Аскат Алагөзовдун айтымында, этно-маданий программа менен таанышуу учурунда Тажикстандын президенти Эмомали Рахмонго эстеликке белек тартууланды. Иш-чаранын алкагында комуз чапкан чебер уста Тажикстандын лидерине эки элдин биримдигинин достугунун белгиси катары улуттук музыкалык аспапты белекке берди деп айтылат маалыматта. Чүйдөгү жолдо жылкыны унаа сүзүп кетти. Кечээ 12 мартта эртең менен Москва районуна караштуу Александровка Садовый айылдарынын ортосунда чоң жолдо жылкыны унаа сүзүп кетти. Бул тууралуу күбөлөр билдиришти. Ушул жылкыларды 2 күн мурда Новопавловкадан көрүшкөн экен. Эси табылбай жатат деди күбөлөр. Жол кыймылынын эрежелерин 1-2 пунктуна ылайык мал айдаган жарандар жол кыймылынын катышуучусу болуп саналат. Мал айдаган жарандарга жол кыймылынын эрежелеринин 24-бөлүмүндө көрсөтүлгөн айрым талаптар коюлат. Малды жолго кароосуз калтырууга, башка жолдор бар туруп, асфальт жана цемент бетон төшөлгөн жол боюна мал айдоого. Чегилбеген малды кыймылдын багытында арабадан 1 метрден ашпаган аралыкка оң жакка байлабастан арабаны башкарууга. Группа «Чья лошадь?» Вот машина сбила, машина подсказала. Бишкек ээлинин жетекчисинин орун басары кайгылуу милициясына кармалды. Дуулат Сандыбаев Hyundai үлгүсүндөгү машинасынын бардык терезесин караңгылатып алган. Токтоткон учурда видеого тартпай эле коюуну суранган. Бирок анын өтүнүчү аткарылган эмес. Ал машинасын айып короого токтоттурбаш үчүн ошол жерден эле караңгылатылган жалтыракты сыйраган. Андан тышкары ага 20 000 сом айып салынган. Баткенде унаадан белине чейин чыгып алган жүргүнчүлөр, айдоочу айыпка жыгылды. Унаадан тулку боюн чыгарып, авто ээн баштыкка жол берген айдоочуга 15 000 сом айып салынды. Баткен шаарында Lexus үлгүсүндөгү унаанын ичинде бара жаткан жүргүнчүлөр унаадан тулку боюн чыгарып, ээн баштык кылган видео тараган. Баткендеги жол тескөөчүлөр тарабынан унаа табылып, айдоочусуна 15 000 сом айып салынган. Унаа айып короого киргизилген.
Оштогу жерстирөө 25 үй, 12 мектеп, бала бакча жана үй бүлөлүк дарлоо тобу зыянга учураган. Кече 12 мартта саат 9:11 Ош облусунун аймагында күчү 5 балга жеткен жерстирөө катталган. Жерстирөөнүн кесепетинен жалпы 25 үй, 12 мектеп, 1 бала бакча, 1 үй бүлөлүк дарлоо тобу зыянга учураган. Алай району боюнча 13 үй жабыркаган. Бирөөсүнүн абалы кооптуу. Жаңы Алай айылында турак үйлөрдүн дубалдарында жаракалар пайда болгон. Жеринде райондук коргонуу комиссиясы табылып, үйлөрдүн эски жаракарлар жерстирөөдөн чоңойгондугун аныкташып, акт түзүлгөн. 7 үй камсыздандыруудан өткөн, 6 үй камсыздандыруудан өткөн эмес. Кара Суу району боюнча 12 мектеп, 12 үй, 1 бала бакча, 1 үй бүлөлүк дарлоо тобу. Жоош айыл аймагынан 7 мектеп, 1 бала бакча, 1 үй зыянга учураган. Ала Тоо айыл аймагынан 1 мектептен, Датка айыл аймагынан 3 мектептен, Мады айыл аймагынан 7 үй, 1 үй бүлөлүк дарлоо тобу. Сабай айыл аймагынан 1 мектеп, 3 турак үйдөн, Башбулак айыл аймагынан 1 турак үйдүн дубалында жаракалар пайда болгон.